ишти баштаганда биз үйдөн баштаганбыз муну. Телевизордон идеяны көрүп алып, үйдөн баштап аппарат алып, кичинекей эле аппарат алып. Анан ону университетке алып кирип көрдүк. Ага эжекеге айтып, анан алардан колдоо көрдүк. Бизге чет жактан инвестор таап берди, бир эжени. Анан университет ортомчул болуп, договор менен акча каражатын алып, биз бул ишке жумшап, 300 миңге жакын акча азыр вложение кылдык. Анан азыр университет тараптан бизге помещение бөлүнүп берилди, дагы ар кандай колдоолор көрүлүп жатат. Университетке ыраазычылык билдиребиз биринчиден, экинчиден ошо бизди колдоп жаткан эжеге ыраазычылык билдиребиз, инвестор эжеге дагы биздин продукцияны сатып алып аткан ар бир Кыргызстандын жарандарына ыраазычылык билдиребиз. Ишкананын ачуу максаты бул биздин ошол эле Кыргызстандын өндүрүшүн чоңойтолу деп чечкенбиз. Карасак, попкорн бизде бир өлкөдө чыгарат экен Кыргызстанда, жалаң Өзбекстандан, Россиядан, жада калса Германиядан келет экен, бирок биздин Кыргызстан элине баасы аябай кымбат болуп чыгат экен. Аны ойлонуп туруп биз арзаныраак кылып, натуральныйраак өзүбүздүн дыйкандардан алып, ошондой эле акча иштейли деп жасаганбыз. Башында биринчи баштаганыбызда бир 3-4 магазин колдоп, ошолорго тапшырып, мектептерди коштук, өзүбүз окуган мектептерден бери коштук. Азыркы учурда 60, уже 70ке жакын магазин жана Акниет супермаркеттердин бардык ош шаарында биздин попкорн сатылып жатат. Кудай кааласа биз Глобуска жана чоң супермаркеттерге чыкканды аракет кылабыз. Биринчи ош шаарын кармап, анан региондорго, ошондон кийин эле башка мамлекеттерге чыкканды аракет кылабыз.